Кылым карыткан кыргыз килеми жана өрмөк аттуу республикалык кароо сынак фестивалынын 3-чү айланпасы өткөрүлдү. Аталган сынак Разаков шаарында уюштурулуп, ага 200-гө жакын кол өнөрчү катышты. Улуттук баалуулуктарды, маданий мурастарды сактоо жана жайылтууга багытталган саамалыктан кабарчыбыз кенен айтып берет. Көчөттөр, түрлөр, оюулар, нукура кыргызча жана салттуу көркөм өнөр технологиясы менен жасалган буюмдардын кароо сынагы Лейлек районунун Разаков шаарында өткөрүлдү. Сынак салтанаттуу түрдө белгиленип, Лейлек районунун акими баштаган жергиликтүү жетекчилер жана республикалык деңгээлдеги маданият өкүлдөр катышты. Ар бир жердин өзүнүн өзгөчөлүгү бар. Ар бир жердин өзгөчөлүгүнө жараша жасалган буюмдары бар. Мынакей бизге көлдөн келди, нарындан келди. Нарындын шырдактары Кыргызстан эмес дүйнө жүзүн багындырган шырдактар. Көлдө дагы жасалган уз чеберлердин колунан чыккан буюмдар. Мен башка региондордун баардыгын баса белгилеп кетем. Биздин кыргыздардын жасап аткан буюмдары кылымдан кылымга өтө берет. Улуттун каада салтын, нарк насилин, ушундай буюмдарын өйдө көтөрүп, колдоп, ишин жасап келатканда кыргыз түбөлүктүү жашайт деп мен эсептейм. Кыргыз эли байыртадан эле көп кырдуу таланттарга бай болгон. Эл ичи өнөр кенчи демекчи. Калк арасы колунан көрү төгүлгөн уз чеберлерден баштап, кызыл таңдай акындары менен дайыма сыймыктанып келген. Бүгүнкү күнү дагы бул жөрөлгө уланып келет. Эл ичинен чыккан мыкты чеберлер, айтылуу уздар, зергерлер өздөрүнүн учкул кыялдарын, терең ой чабытын, үмүт тилеген ата журтунун ажайып кооздугун түмөн түркүн буюмдарга айлантып келишкен. Сынак республикалык деңгээлде уюштурулуп, ага өлкөнүн 7 дубанынан кол өнөрчүлөр келип катышты. Жалпысынан 200 кол өнөрчүнүн колунан жасалган килемдин түрлөрү жана көркөм өнөр буюмдары коюлду. Жалал Абад областынын Аксы районунун Ак Жол айылынан келдим. Жеке ишкер, кол өнөрчүмүн. Силердин фестивалыңарга килем анан таар болуп атпайбы силерде? Ошого мынакей мен момундай колдо өрүлгөн кошо чыгарып атам. Мына уже 2-чи жыл болуп атат. Буга аябай элдин таламы кызыккандар аябай көп. Себеби кыргыз эли жөнүндө, кыргыз улуту жөнүндө маалымат берип турат да. Айымдарга аябай жагып атат. Фестиваль жакшы, аябай жакшы өтүп атат. Мен ишенем, булар ошо килем деген улуттук кыргыз килемин эмесин статусун алат деген ойдомун, чоң ишеничтемин. Себеби көздүн жоосун алган тырмактын учу менен жасалган кандай сонун килемдерди жаратып жатышат. Ушу Разаковдун айылына келгенибизге өтө кубанычтабыз. Ушундай килем фестиваль өтүп жатат. Биз ушу килем жок болгондуктан бизде Ош областында таар, шырдак, сайма боюнча иштейбиз да. Ошого байланыштуу биз таар боюнча, терме боюнча келдик. Мына килемдерин көрүп суктандык, аябай жакшы килемдер бар экен. Бизде термелерди кажары түрү бар да, термелердин кажары, кара терме, 200 деген түрлөрү бар. Аны биз боз үйлөргө илгери энелерибиз, чоң аталарыбыз боз үйгө колдонуп келишкен да. Şu boz үйдүн тегеретелерине кылышкан, боолоруна тагышкан. Анан сырткары мындай жерге дагы салып отурса, пайдалык жактары көп. Бул таза жүндөн жасалат. Мына бүгүн биз килем фестивалына келдик. Мына килем фестивалында ар түрлүү килемдер көрсөткөлүп алып келгенбиз. Мен колумдагы бул арабы килем, кыргыздын ата бабалардан калган арабы килем. Biz bunu 15 yaşımızdan beri zaman ara gilem soğup gelataz. Ara gilemde bu koydun cünnün tokulat. Gilemlerimiz, ara gilemlerimiz, gül gilemlerimiz biz kızlarga sep kılabız. Her bir kızlarga, nevremizge, kızlarımızga sep kılıp, neme kılıp, padarka kılıp beremiz. Alar üstünde nevreleri otursa, bula adamga jagımdуу, sintetika emес, денсаулыкка дагы жакшы да. Biz Баткен шаарынан келдик. Biz oşo Muras kilem alıp geldim. Murda bizim apalarız, men özüm apam dagı oşo kilemlerdi soğup жүргөн. Oşo birele Leylekte emes, bizde dagı murda kеңири колдонулган. Men burtugandarım dagı soğot azırga чейин. Arevi kilem, jül kilem,
гажары баардык ушул килемдерди согот. Ошо азыр фестиваль аябай сонун болуп атат, жагып атат. 7 областтан келди. Бир туугандай болуп калдык, бири-бирибизди көргөндө ушунчалык. Белгилей кетсек, кылым карыткан кыргыз килеми жана өрмөк аттуу республикалык кароо сынак 3-чү ирет уюштурулууда. Максаты кыргыз элинин улуттук баалуулуктарын, маданий мурастарын сактоо жана жайылтуу, элдик салттуу кол өнөрчүлүктү жандандыруу жана өнүктүрүү, аймактар ортосундагы маданий экономикалык байланыштарын чыңдоо жана бекемдөө, жаш чеберлерди көркөм улуттук кол өнөрчүлүктүн салтын сактоого, иликтөөгө жана өнүктүрүүсүнө кызыктыруу болуп саналат. Фестивалдын максаты бул кыргыз килемин дүйнөлүк деңгээлге чыгаруу жана унутта калып бара жаткан салттуу өнөрдү, салттуу билимди жандандыруу жана дүйнөлүк деңгээлдерге алып барууда. Биринчи башталышынча анчалык маани берилбей, министерство тарабынан атайын фонддон акчалай сыйлыктар бөлүнбөгөн болсо, эми жыл сайын ушул аябай жакшы жолго коюлуп, мындан ары дагы эми бардык областтарда бизде дагы көптөгөн кол өнөрчүлөр ушул фестивалды көргөндөн кийин алардын саны өсүп, мындан ары өркүндөв, мындан ары дагы жакшы жолго коюу маселеси келатат. Ар кандай проекттер менен мурда жүндү колдо тутчу болсо, атайын жүр тутчу машиналар, атайын столоктор алынып келип, кол өнөрчүлөргө да жакшы шарттар түзүлүүдө. Сынактын жыйынтыгы менен түктүү килем, арабий килем, мурас килем, терметар, мурастар, мыкты кол өнөрчү номинациясы боюнча жеңүүчүлөр аныкталып, диплом жана акчалай сыйлыктар тапшырылды. Фестивалды өткөрүүгө жана жеңүүчүлөрүн сыйлоого Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги тарабынан каржыланды. Кондуз Жоробеков, Абдуламит Абдуман Напулу, Бакыт Саитов, жаңылыктар.